Коомдук каналда Бишкек шаардык кеңеши катышкан саясий партиялардын теледебаттары өтүп жатат. Телетаймашка 1 декабрда Өнүгүү Прогресс, коммунисттер жана Республика Ата журт партиялары катышып, алып баруучулардын жана элден келген суроолорго жооп берилип, программалары тааныштырылды. 11 декабрда Бишкек шаардык кеңештин 27 чакырылышынын депутаттары үчүн шайлоо болот. 1 декабрдагы таймашка катышкан партиялар программасын тааныштырып, шаардыктарга кайрылуу жолдошту. Өнүгүү Прогресс партиясынан талапкер Рыспай Аматов, коммунисттерден Исхак Масалиев жана Республика Ата журттан Кубат Болотканов жооп беришти. Рыспай Аматовдун айтуусунда Өнүгүү партиясы Бишкекке 6 демилге менен натыйжа көрсөтөбүз платформасын сунуштады. 2015-жылы башталган жарык шаар долбоору азыр ийгиликтүү болуп жатат. Долбоорго 200 000 калк кошулду. Ийгиликтүү долбоор дагы улантылат. Дебаттагы негизги суроолорда мына ушул жарык шаар долбоорунун айланасында болду. Шаарыбыз кадыресе жарык болуп калды. 200 000ге жакын чукул адамдар бул долбоорго кирди бүгүнкү күндө. Ошондой эле биздин жергиликтүү органдардан 64 миллион сомдон бүгүнкү 2016-жылы 180 миллион сомго чейин каржы булактары көтөрүлдү. Бул чоң натыйжа. Ким жасады? Бул чоң натыйжа. Буга биздин Өнүгүү Прогресс партиясынын түрткүсү менен болгон жарык шаар демилгесин жергиликтүү органдарда колдоп, биздин ошо партиянын баштап берген долбоору ийгиликтүү кетип атат деп. Буну ар бир шаардык тургундан деле сурасаңыз, сурамжылоодо бул аябай чоң 5 баллдык баласак 4,5 балга ээ болот. Сураганым кече социал-демократтар партиясы ушул жерде сиздин ордуңузда туруп сүйлөп атканда алар дагы айтышты да, мына биз иштегендигибиз үчүн шаар жаркырап калды деп айтышты. Кимиңиздердин эмгек? Бул демилге Өнүгүү Прогресс партиясы көтөргөн. Буга чейин эч бир партиянын демилгеси менен дагы эч кандай долбоор болгон эмес. Биз уккан эмеспиз. Биз ушу баш калабызда баарыбыз эле ушул жердин тургундарыбыз. Жалган айтканда эмне кереги бар? Бул Өнүгүү Прогресс партиясынын демилгеси менен көтөрүлгөн долбоор. Ошол долбоор Кудай буйрса ийгиликтүү бүгүн кетип жатат деп жаңылышпайм. Алып баруучу коммунисттердин лидери Исхак Масалиевден парламентке эмне себептен өнүгүү менен келгенине кызыкты. Негизги урандардын бири бул айылды техника менен камсыздоо деген уран бизге коммунисттерге аябай жакын болгон. Ушул себептен биз катышкан бардык партиянын арасынан Өнүгүү Прогресс партиясынын программасы, иш аракеттери бизге жакындуураак деп биз өзүбүз партия саясий бюродо талкуулап туруп, ушул туура таптык. Ушул мезгилде 17 райондо ачылган МТСтер бул чоң кадам алдың деп эсептейбиз. Ошондуктан биз каршылыкты көргөн жокпуз бул жерде. Шаардык кеңешке бара жаткан Республика Ата журттун уадаларынын бири автоунаа салыктарын жокко чыгаруу болууда. Как вы намерены воплотить это в жизнь? Ведь на самом деле унаа салыгын кантип жокко чыгарабыз деп жатасыздар. Бул шаардык кеңештен эмес, парламенттен, өкмөттүн иши эмеспи? У нас жогорку кеңеште тоже сидят. Биздин лидер парламентте олтурат. Салыкты жокко чыгарып 1,5 миллиард сом чогултушубуз керек эле. Азыр тилекке каршы 500 миллион сом гана төлөнүп, мында баары төлөнбөгөнү белгилүү болуп жатат. Биз жокко чыгарып, бюджеттеги тартыштыкты нефтетрейдерлер аркылуу бюджетке түшүрөлү деп жатабыз. Мисалга нефтетрейдерлер ар бир литрге 18 тыйын кошот. Мындан аябай көп акча бюджетке түшөт, бирок унаа ээлери көп чыгымга учурабайт. Бирок унаа салыгын жокко чыгарып, аны күйүүчү май ташыгандардын мойнуна илсе, алар бензинди кымбаттатпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ал эми Өнүгүү Прогресс социалдык аз камсыз болгондорду, тагыраагы пенсионерлер үчүн супермаркеттерде атайын социалдык текчелерди уюштуруп, арзан баада эң керектүү товарларды сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүүнү сунуштап жатат. Социальные полки, они существуют во всем мире, то есть во всех странах. Социалдык текчелер дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн дээрлик баарында бар. Бизде азыр супермаркеттер көп. Мисалга Борбордо эле андайлардын саны 42. Биздин сунушка дүкөн ээлери өздөрү кызыктар. Биз сунушубузду ишке ашырсак, пенсионерлерге да эң керектүү товар сатуучуга да ыңгайлуу болот. Социалдык текчеге товар өндүрүүчү ижарасыз товарын койсо, пенсионерлер узак жол басып базарга барып, эң керектүү тамак аш сатып алууга аргасыз болбойт. Өнүгүүгө шаардагы тыгындарды чечүүдөгү демилгеси боюнча да суроо берилди. Белгилүү болгондой, Өнүгүү Прогресс бул проблеманы чечүү үчүн биринчи кезекте шаарда көп кабаттуу унаа токтотуучу жайларды курууну сунуштап чыккан. Бул демилгени мэрия улап, көп ярусту токтотмоо үчүн 18 орун табылганын жарыялады. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.